Саламатсыздарбы? Бул сабакта сиздер сонун бир приложение менен таанышасыздар. Бул скорочтение быстрое обучение деп аталат. Бул приложениянын жакшы жагы оюнга эмес, балдарды тез эсептөөгө, эстеп калууга, көздүн талаасынын чоңоюшуна таасир берет. Бул приложениени Play Market'тен көчүрүп аласыздар. Мында ушул бизге бир нече түрдөгү тапшырмаларды сунуштаган. Ар бирине ирети менен токтолуп кетебиз. Биринчиден, таблица Шульде. Бул Шульде таблицасы менен кантип иштейбиз? Мында киргенде 1ден 25ке чейинки сандар берилген. Убакыт кетет, ошол сандарды ирети менен таап чыгыш керек. Жана ошондой эле бул эстеп калууну, көздүн көрүү талаасын чоңойтот. Баштадык анда. Таблица чыгат. Бул таблица менен иштеп атканда бирөөлөр менен сүйлөшүп иштесеңиздер эффекти жакшы болот. Ошондо баягы сүйлөшүп атасыз дагы, плюс бул жактан дагы кайсы санга келгениңизди өзүңүз эстеп турушуңуз керек. Эгерде ката басып алсаңыз, жыйырма 25. Бул жерде 31 секундада таптык, рекорд 22 секунд экен. Кайра ошол таблица менен иштейм десеңиз, еще раз деп бассаңыз болот. Эгерде башка тренажерге өтсөңүз, другой тренажер дегенди басабыз. Биз кайра башка тренажерге өтүп көрөлү. Басабыз. Бул жерден эми запомнить число дегенге кирип көрөбүз. Мында сан берилет, ошол санды эстеп калып, кайра терүү керек. Киребиз. Муну да бирөө менен сүйлөшүп отуруп жазсаңыз, барган сайын сандардын чыгуусу тездейт. 74 беле. Ката жазсаңыз, мондай болуп четинде кызыл болуп калат. Канча цифра жазганыңыз мына үйдө көрүнүп турат. Мен азыр көрбөй калдым. 01 63 беле. Туура эместе көрүп калыптырмын. 62 82 17. Ошентип сандардын ирети менен чыгат. Канча процентке аткарганыңыз азыр акыркы жыйынтыктан көрүнөт. Алтын ката басып алдык. Биз акысыз контенттин иштеткенибиз үчүн ушундай рекламалар чыгып турат. Мына 86% болду, 31 число дейт. Биз рекордубуз 40 число экен болчу. Башка тренажерге өтөбүз. Кийинкиси поиск пар слов. Мында колонкаларда бир нече сөздөр берилген. Ошол парный сөздөрдү табышыбыз керек. Киребиз. Буфет, дума, родитель, мука, лифт, куча, туча. Эгерде ушундай конверс, ступен, мяч, доход, код, душ, ваза, фон. Мүмкүн болсо ушул берилген сөздөрдү көз менен окусаңыздар, эгер үн чыгарып окуганда баягы бат окуган окуй албай каласыздар. Результат 29 секунд. Мурдагы результат 36 секунд болгон экен эле. Эми башка тренажерге өтөбүз. Кийинкиси серия чисел. Бул жерде бир нече цифралар чыгат. Ошолорду эстеп калып, андан кийин төмөн жакта 6 катар сан чыгат. Ошолордун ичинен мурда көрсөтүлгөн экранга чыккан санды таап, эстеп табыш керек. Баштадык. Биринчи баштаганда тынч жерде иштесеңиздер дагы, кийинкисинде
бирөө менен сүйлөшүү аркылуу дагы аткарсаңыздар болот. Ушундай сандар ирети менен чыгат. Азыр төмөн жакта 85-26 чыкты беле? Туура эмес бастык экинчисин. Эми кийинки тренажерге өтө берели. Бул тренажердун эң жакшы жери. Ой, мен азыр сиздерге сүйлөп туруп кайсы сандар чыкканын билбей калдым го. Эң жакшы жери жанакы бизде азыр актуалдуу болуп атпайбы, менталдык арифметика. Бул 2,5 шардын иштешин жакшыртат, тез окуу, бул эске тутууну, көздүн көрүү таласын чоңойтот деп ошолорго дагы сөзсүз түрдө эле курс сатып алып эмес, ушундай тренажерлор аркылуу иштесеңиздер да болот. Кийинки тренажер бул поиск в тексте. Мында сөздөр берилген, текст окуп отуруп ошол үйдүдө берилген сөздү табыш керек. Баштайбыз анда. Толком берилген текстти окуп чыгышыбыз керек. Мында ушул көздүн көрүү талаасы чоңоюш үчүн экранды толук бир көргөндө эле экранды толук окуп чыгышыбыз керек. Отуз 5 секундада таптым, рекорд 18 секунд экен эле. Башка тренажерге өтөбүз. Кийинкиси нечетные числа. Мында так сандарды табыш керек. Баштайбыз. Так сандарды сиз белгилесеңиз, жашыл белги менен белгиленет. Ал эми туура эмес басып алсаңыз, мондай кызыл болуп белгиленип калат. Ар бир санды бир көргөндө көргөнгө аракет кылыңыздар. Кайра машыга берсеңиздер, бул жерде өзүнүн эффектин берет ушул эмелер, тренажерлор. Биринчи баштаганда мен мынчалык тез результатка жетпедим го десеңиздер, күн сайын машыккан сайын бул эффектин берет. Так сандарды башка таппай калдым го. Ошентип ошол тренажер менен иштесеңиздер болот. Бул тренажердун ссылкасын мен видеонун ссылкасын описаниясына таштап коем.